Ата-бабаларыбыздан берилеп айтылып калган ташка тамга баскандай деген сөздүн төркүнүн миңдеген жылдар бою өчпөй турган таштагы белгилерди көргөндө улам эске түшүрөсүң. Өзгөчө жер менен жылас болгон байыркы көрүстөндөр, мезгилинин чагылгандай курч эр-азаматтарынын, акыл калчаган журт жакшыларынын, дөөлөткө түркүк болгон караламан көпчүлүктүн калдайган караанын жуткан убакыт ошол жерге тамга кылып ташты оюп изин калтырган жазууларды, эн тамга белгилерди сиңире албай калгандыгына шүгүрчүлүк келтирип, бүгүнкү тамгалуу таштар тууралуу баяныбызды сиздерге сунуштоону эп көрдүк, урматтуу көрөрман. Хакасиянын Аскиз районунун Тамгалуу таш аталган бул аймагы жайытка ыңгайлуу жашыл өрөөн экен. Тарыхчылардын болжолдуу пикирлери боюнча мезгилинде бул жер ата-бабалардын конуш кылган жер болгондой. Биздин кыдыруудагы эң негизги алдыга койгон максатыбыз кыргыздарга тиешелүү болгон тарыхый эскерткичтерди, белгилерди, маалыматтарды табуу болгондуктан археолог, этнограф, тамга таануучулардын көмөгү аркасында аныкталган маалыматтарды топтоонун аракетинде болдук. Бул жерде жүздөгөн таштардын ар кайсы түстөгү, ар кайсы көлөмдөгү бир топтому бар экен. Албетте, ошол мезгилдердин бир мезгилдеринде мындан 15-20 кылым мурда, 10 кылым арда бул таштарды кантип алып келген, кандай күч менен алып келген деген дагы күмөндүү ойлор, түпөйлүү ойлор түшпөй койбойт экен. Ал эми ушул таштарга биз жогоруда сиздерге көрсөтүп жаткандай басылган тамгалар, эстелик белгилер бул ата-бабаларыбыздын ошол мезгилдерде эле, бул биздин замандын башталыштарынан бери эле, же болбосо андан арылап деле ушул жазуу чыйуу өздөрүнүн өнөрчүлүгү, илим билими болгондугунан үлбүл болсо дагы кабарын берип тургандыгына күбө болдуңуздар.